Мадубаш бийлик Москва жактан Кремльден колдойм десе өзү отказ берип жаткан ушулардын баарыңар билесиңер. Бул эми 6 секундта аларга жардамдын аркасында бийликке алып коет 6 секундта. Спортсмендер турат дейт. Жети областта спортсмендер жок бекен. Эгер жакшы болуп тынч иштесеңиз келсе, Мадубаштан кечирим сурасаңыз эл да сизди кечирет. Көз кыскандан көрсең камчы сен көтүңдү кыссаң болмок ошо. Сен ойлоп атасыңбы? Элдер айтып атат. Сен билбей атасың колун бутун сындыргыдай. Ошол лидерибизди темсилдегениң үчүн сен биздин лидерден кечирим сурашыңды талап кылабыз. Көрүнгөн жана жугунду кошоматчы саясатчыларды чыгарып алып туруп жадатты телевизордон, сүйлөтүп жамандап. Мындай элди бөлгөн болбойт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылуудун себеби төмөндөгүчө. Кече күнү жогорку кеңеште биздин Адахан Кимсанбаевди Ташиев, Камчыбек колуңду сындырам, Тазабек Икрамовду сен деген жөн отуруп сүйлөбөстөн, Самый Нургожону, Кадырбековду жонуңа эмеңди ташып кел, унуңду ташып кел деп ар кайсы сөздөр менен келип басындырып атат. Биздин депутаттарыбыз, эл шайлаган депутаттар иштейби же иштебейби? Министр Минфинге суроо берип атса, тетиги ысык атанын депутаты ал деген канча миллион бизге аренда төлөйт деп көзүн кысып отурат ошол жерде. Көз кыскандан көрүсөң камчы сен көтүңдү кыссаң болмок ошо. Сен ойлоп атасыңбы? Элдер айтып атат, элдер минтип атат деп. Сен же кыйынсыңбы? Сен кече күнкү Жалабатта чыккан балдарыңды тыйып алган, Барпыда же башка балдар жокпу? Ошондой күчтүү экенсиң, ошол балдарды апарып туруп Баткенге чек арага апарып койгонуң ошол балдарды. Бизди билбейт дейсиңби сен? Сен деле эч андай экенсиң, сен жогорку кеңеште эмне кылып отурасың? Эл толкуса көл болот. Бизди эч ким айткан жок. Биз бузабыз, биз деген бийликти алабыз деп. Эл көрүп турат, билип турат. Элдин бардыгы ойгонду. Карап өзүңдү басып алгының, өзүңдү басып ала албайсыңбы? Көзүңдү кыспастан көтүңдү кысып алганың керек болсо. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, бул жерде кечеги жогорку кеңештин сессиясынан кийин бизде жаман ойлор, бүдөмүк түшүктүү ойлор пайда болду. Анткени жогорку кеңештен чынды үмүтү чоң эле, мурдагы 6 сазда чимкириктер кетип, эл үчүн иштейт деп үмүттөнгөнбүз. Көрсө алардан өткөн карыктар келиптир бу жердечи. Бардыгы эле жер карайт. Эмне үчүн Мадубаш чындыкты айтып атса, бирөө чыгып колдобойт. Биз Нурлан Самойкожого терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерде жалгыз акын экен, акындар ушундай болот. Адаханды колдоп, ошол киши гана өз оюн айтты, калганы баары да каршы сүйлөп, коллегалар бири-бирин колдош керек эле жогорку кеңеште. Ал жерде биз көрсөк, баардыгы жана тизме менен келген билинип калды ал жерде. Жанагы Жусуп Коргонбаев деген чүдүнтүү шофер бар. Эгер экөө кыргыз газды тынчытып, Россияга $1 сатып беришкен. Азыр шоферлор тойгозду. Илгери Атамбаевдин шофери Илмиянов Шумахер бар эле. Кыргыздан жарым жутуп. Анан кийин жанагы Ширшаттын шофери Талант Имамов деген цифровизация министри болуп алып туруп, бүт баарын басып алып атат азыр. Дастанды, Кыргыз Телеком, Альфа, жанагы Мегаком, жанагы банк, Кредит банк дейби. Анысы да шофер. Эми бул Коргонбаев шофер чыгып алып түз сөзүн айтпай, баянда кылатпайбы, тизме менен келген 30 киши мученик терсиңер деп. Биз эми түшүнүп калдык, көрсө баары ушу тизме менен келген депутаттар экен ал жерде. Бир адамдын тизмеси менен. Аны айтайын деген жогорку кеңеш ушундай элдин көйгөйү айтылып атса, чынында ошол жерде контрабанда бар. Ал жерде ошол качып жүрөт жанагысы. Элдин көйгөйүн айтып чыккан депутатты колдоп сүйлөп коюшпай, бардыгы элдин атынан келип атат, элге Толгон Токоевадан беришет дагы келгенден кийин өзүнүн жеке кызыкчылыктарынан отурушат. Биз буларды 6 жыл ушинтип элдин баягы салыгын эсебинен кармап турабызбы? Булар чындык сөзүн качан айтат элге? Булар эл өкүлү го. А бул жерде өзүнүн көлөкөсүнөн коркуп отурушат ошол жердечи. Кайра Мадубашка каршы туруп алышып сүйлөдү. Мына Нурлан Шакиев деген бар экен. Учурунда Бакиевдин кеңешчиси болгон, министр болгон
чыгып айтат тиерде мынанча здание салынды, ошону эмне салды, ким салды, кайсы акчага бюджеттен акча кеткен жок дейт. А ел билиш керек, укук органдарынын зданиясы кайсы акчага, эмне себептен ким бекер салып берип атат. Ал бүдөмө ойлор пайда болот экен бул жердечи, элде. Урматтуу элим, бул жерде чынында кечээ күнү мына эмеде дагы Жалабатта чыгышып, мечиттен чыгышкан экен, байкадык, баарынын колунда жана жай намаздар турат. Чыгып биз спортсменбиз, биз тигиндейбиз деп Мадмар касып атат. Мадмар эмне кылмыш кылдыбы? Мадмар чындыктап атат факты менен. Ал жерде ушундай болуп атат, ертеңч өтпөй атат, ал жерде суу май өтпөй атат, ал жерде цемент өткөрбөй эл кыйналып атат деген чын оюн айткан үчүн Мадмарды жек көрүп 2 күнөн бери телевидениеден көрүнгөн жана жуугунду кошоматчы саясатчыларын чыгарып алып туруп жадатты телевизордон, сүйлөтүп, жамандатып. Мында элди бөлгөн болбойт. Элди бөлгөн болбойт. Биз деле мекенчил, ошо мекенибиз өлкөнүксө экен деген ой менен сүйлөп атат. Мадмар эч кандай популист болгон эмес. Өзүнүн ою бар, өзүнүн принциби бар, артында калдайган миллиондогон колдоочулар бар. Ошо элдин көйгөйүн ала берген айтып атат. Биз ал кишини колдойбуз. Айтайын дегеним ошол. Так, урматтуу Камчыбек Ташиев, мен сизге кайрылып кетейин деген оюм болду кечеги жогорку кеңештеги окуядан кийин. Сиз мени жакшы билесиз, бир столдо отуруп чай ичкенбиз. Курманкул Зулушев үчөөбүз резиденцияда, Зулушев менен тууганым болот, жакшы билесиз. Ошондо мен айткам силерге көп нерсени. Зулушев, силерге баягы бүтүн биримдик партиясы менен келатып, 2 күн, 3 күн, 1 күн калганда менин үйүмө келип менден кеңеш сураган, тууганы катары. Байке эмне дейсиң? Мен 60-чы местага коюп коюптур Жээнбековдорду. Мен ошондо айткам. Ошон үчүн менин кеңешим уксаңар, мен педагог катары айтып кетейин, урматтуу Камчыбек Ташиевич. Педагогдордун советин уккан мугалимдер жаман болбойт. Биз мисалы чен юрфакты бүткөн, техфак, технический факультеттерге караганда биз педагогиканын 10-12 түрүн окуганбыз, психология илимдеринин 10-15 түрүн окуганбыз. Ошол нерсени эске алып мен жакшы консультация бергем. Эмне болду? Мен айттым, сени карабай коет Жээнбековдор, монитор отуруп карабайт. Баргында ал мурдатан агайыны досуңар, Садыр Жапаров менен Ташиевке барып туруп, давай, ошолор менен иштеш алып кетесиң деп. Жобосо азыр Зулушев жумушу жок отурмак, азыр Жээнбековдордун жанында иши жок, генпрокурор жумушу жок отурмак. Ошол менин берген советимдин аркасынан педагог ал иштеп жүрөт. Сизге дагы бир кеңеш берип кетейин. Кече колуңду сындырып коем деп айттыңыз, кече Мадумаровго. Ошо колуңду сындырып коем, колуңду сындырам дегениңизди кечирим сураңыз. Жалпы коомчулуктун алдында кечирим сурасаңыз өзүңүзгө эле жакшы болот. Мына кадыр баркыңыз резко 1-2 күн ичинде түшүп кетти. Жалпы эле интернетте сизге асылып жаткан адамдар көп болду. Ошон үчүн Камчыбек Ташиевич, мен сизге айтып коеюн, Адахан Кимсаямбаевичтен да кечирим сурап коюңуз, жалпы коомчулуктун астында. Ошентсеңиз, мен айтпадымбы, Зулушевга жакшы совет бер, мына иштеп жатат. А сиз дагы эгер жакшы болуп тынч иштесеңиз келсе, Мадумаровдон кечирим сурасаңыз, эл дагы сизди кечирет. Эл өкүлү болуп эсептелет. Ошон үчүн кечирим сурап коюңуз. Мен сизге ушул нерсени айтып койгум келди. Экинчиси, жогорку кеңештин депутаттары жасакерленип, азыркы бийликтин эмесинен жасакерленген сөздөрүңөрдү айтпагыла. Бийлик кетет. Мадумаров бийлик жак Москва жактан Кремлден колдойм десе өзү отказ берип жаткан учурларын баарыңар билесиңер. Болом десе 6 секундта аларга жардамдын аркасында бийликке алып коет 6 секундта. Ошон үчүн жогорку кеңештин депутаттары көзүңөрдү ачып, айрыкча бизнесмендер анти бийликке жасакерлериңерди токтоткула. Бул элдин талабы. Все. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Мына кече күнү парламентте депутат менен ГКМнын жетекчисин экөөнүн каям айтышын бардыңыздар көрдүңүздөр. Мен бир нерсеге бардыңыздар көңүл буруңуздарды суранам. Депутат бул эл өкүлү. Эл тарабынан шайланып келген. Элдин укугун талашат, элдин үнүн аткаруу бийлигиндеги бийлик өкүлдөрүнө жеткирет. Бийлик менен элдин ортосундагы түздөн түз өкүлү бул депутат. Адахан Кимсанбаевич ант бергенде эле өзүнүн антында туруп, ошону актап иштеп атат. Тилекке каршы 85% депутаттар элге берген убадасынын үстүнөн чыкпай, өз укуктарын билбей, алардын иши кандай, милдети кандай, аны дагы билбей, аткаруу бийлигине жана бийликке
мындай жалпак тил менен айтканда, коомчулукта айтылып аткан сөзгө таяна турган болсок, пактачылар деген наам алышты. Жок дегенде, урматтуу депутаттар, өз укугуңарды билгиле. Элден алып келген добушуңарды актап, антыңардын үстүнөн чыккыла. Экинчи маселе, мына кече Жалал Абад шаарында жаштар кайрылуу кылыптыр. Мен дагы Жалал Абад шаарынын Сузак районунун тургуну болом. Жалал Абад шаары бир эле аларга тийиштүү эмес, алардын менчик жери эмес. Мен дагы кыргыздын уулумун, кыргызстандыкмын. Менин дагы канымда кыргыздын дүркүрөп каны айланып турат. Силер кандай өзүңөрдү ушунчалык кыйын сезсеңер, мен дагы ошону биримин. Бирок мен бүгүн мамлекеттик бийик деңгээлдеги саясат жүргүзгөн, илим, билими бар, саясатта такшалган Адахан Кимсанбаевичти колдоймун. Ошондуктан ошонун тарапташы болуп келатам. Эмне үчүн? Биринчиден билимдүү. Экинчиден, силер айтып атпайсыңар, биз күчтүүбүз, жалаң спортсмендер деп. Мамлекетти күчтүү же болбосо бир спортсмен көтөрө албайт. Интеллигенция деп коет, мына ошолор көтөрөт. Мыйзам менен иштеген гана мамлекет өнүгөт. А калгандарыңар көнүп калгансыңар, кашаны секирип, мыйзамды бузуп. Анан кече дагы бир нерсеге көңүлүңөр бургум келет. Көптөгөн дежурлар регион телеканалынан чыктыңар, ЖТРден чыктыңар. Булар 2 жылдан бери эле ошол телеканалдын территориясында, айланасында жүргөн адамдар. Тек кана Мадымаровка карата каралап келген адамдар. Силерди дагы билем. Ошол региондун кайсыл жеринде отурасыңар, сыртында кашанын скамейкасында отурасыңар, кайер барып чай ичесиңер, кандай болуп чакырат, бардыгын билебиз биз. Ошондуктан эксперт болуп чыгып айтпай эле койгула. Бул жерде биз мыйзамдуулукту карайлы, ошого баа берели. Урматтуу кыргызстандыктар, биз элдин үнүн талашып аткан, эл менен бирге болуп аткан, жана мыйзамдан чыкпаган инсан менен бирге болушубуз керек, аны колдошубуз керек. Болду? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Биз Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер азгын олок бүгүн жыйналып, Кыргызстандагы болуп жаткан акыркы жагдайлар тууралуу өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтканы чыктык. Бүгүн жогорку кеңеште УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич эл ишенип шайлаган эл өкүлдөрүн басмырлап, коркутуу, үркүтүү максатында ар кандай сөздөрүн айтып кетти. Бул деген эми өтө бир деңгээли төмөн адамдын сөзүн сүйлөдү. Камчы мырза деп кайрылгандан мурун бүгүн камчы эмесмин дедиңиз, Чыңгызхан мырза деп кайрылгыбыз келип отурат. Урматтуу УКМК төрагасы, биринчиден сизге суроо, буга чейин канча адамдын колун сындырып, канча адамдын тилин жулдуңуз эле? Экинчиден сизге элдин өкүлү, эл шайлаган депутатка, тем более фракция жетекчисин басмырлатып, камайм, колуңду сындырам деген сыяктуу үркүтүү, коркутуу укугун ким берди сизге? Сиз элдин эсебинен жашаган, президент тарабынан кызматта турган инсансыз, мамлекеттик кызматкерсиз. Мамлекеттик резиденцияда жашаган, хотя ал жерде жашаганга укугуңуз жок, вице-премьер-министрсиз. Депутатка, элдин өкүлүнө антип айтканыңыз биз туура эмес деп эсептейбиз. Ошон үчүн Адахан Кимсанбаевдин колдоочулары, шайлоочулары сизди Адахан Кимсанбаевден жана анын шайлоочуларынан кечирим сурашыңызды талап кылабыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандар, биз кыргыз элинин өсүп өнбөй жатканына ушундай бир мисалдарды айтып кеткибиз келет. Ушундай бир кайсы бир адамдар бийликке келип алып, бир кызматка келип алып, элдин өкүлдөрүн, депутаттарды элдин көйгөйүн айттыра койбой, коркутуп, үркүтүү менен өсүп өнбөй жаткандыгына салыштырабыз. Экинчиден, ошондой инсандарды ушундай бир кызматта иштөөгө конституциялыктагы, моралдыктагы укугу жок деп эсептейбиз. Ошондуктан биз
Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары, шайлоочулары Камчыбек Кыдыршаевичте Адахан Кимсанбаевичтен жана анын шайлоочуларынан публично кечирим сурашын талап кылабыз. Болбосо өз арызы менен жумушунан кетсин. Бийлик төбөлү болуп отуруп, фракция лидерине ушунчалык катуу сүйлөгөндөрүн угуп, биздин аябай зээнибиз кейип турат. Ошондуктан мен урматтуу жетиги же башка деп кайрылбайм. Камчыбек Ташиев, сен чындыгында саясатчы адам мындай депутатка бир жагынан, экинчи жагынан лидер фракцияга мындай кайрылганын эч бир туура эмес. Саясатчы катары дагы, бийлик төбөлүндө туруп дагы мындай сүйлөгөнүң эч качан туура эмес. Ошондуктан биз өзүбүздүн лидерибизди колдоп, канча жүз миңдеген добуштарды берип шайлаганбыз. Ошол лидерибизди кемсинткениң үчүн сен биздин лидерден кечирим сурашыңды талап кылабыз. Камчыбек Кыдыршаев, сиз бүгүн Адахан Мадымаровду тууган уругуң менен, бир туугандар менен бийликти басып алганга аракет кылып жатканыңарды билебиз дегениңиз бул негизсиз. Кыргыз эли бүт баары билет, бийликти бир канча жолу басып алганга аракет кылган адам сиз экениңизди баарыбыз билебиз. Биз мыйзамсыз иштерге барууга каршыбыз. Урматсыз Ташиев, сен кече күнкү парламентте неадекватный сүйлөгөн сөздөрүң менен өзүңдүн азыркы мамлекеттик кызматка татыксыз экениңде, мамлекеттик этиканы билбегендик, кызматкердин этикасын билбегендигиңде, маданиятсыздыгыңды көрсөттүң. Сен бул менен канча акыл эси жайында кыргызстандыктардын кыжырын келтирип атасың 2 күндөн бери. Сенин сүйлөгөн сөздөрүң алдында бул айылдагы бир ар бир көчөдө бир атаман жинди балдар болот эле. Ошолор жолдо калды. Сен бир адамча болбойсуңбу? Адахан Мадымаровдон сенин статусуң төмөн керек болса, Адахан Мадымаровдун 100 миңдеген шайлоочулары бар аркасында өзүнүн жүрөгү менен чуркаган. Сен кимди ойлотосуң колун бутун сындыргыдай? Адахан Мадымаровду азыр ошол жерде парламентте балык болуп, какырык болуп отургандардын ичинен Адахан Мадымаровдун 27 миң адам шайлап ошол жерге отургузган, үнүбүздү жеткирет деп, элдин көйгөйүн айтат деп. Ал элдин көйгөйүн айтып атат. Биз бардыгыбыз, эл журт баары көрдү Баткенде. Эсенбунун сенин кызматкерлериң акча алып жолдон, посттон, анан кийин качып төлөттү көздөп, адырды көздөп качып жүргөндөрдүн. Камасаң ошолорду камабайсың да. Адахан акыйкатты айтса, чындыкты айтса, мамлекетке күйсө, аны сен кантип камайт элең? Сындырам дейсиң, камайм дейсиң, депутаттарды, элдин депутаттары коркутасың сен. Талтайба дейсиң, мойнуңа уң көтөр дейсиң, смирна дейсиң, вольна дейсиң. Ошол жердегилер сенин депутаттар, сенин эмне солдаттарыңды. Өзүңдүн сыйыңды билип жүр да. Эми сен Адахандын колун сындырсаң, bir uydun yüzüne çapsan, bin uydukü zırkırayt deydi. Kança adamdardın жүрегін zırkıratып atasın, kızırın geltirip atasın. Özümdün esimle gelgin, Adahan'dan geçirim sırağın gerek bolsa, oşonda el seni geçiret. Жогорку кеңешти көрүп отуруп, Камчыбек Кыдыршаевдин сөзүн угуп отуруп, шайлоо бүткөндөн кийин бул Баткен чек арасына кеткенден эле бунун Барпыдагы балдар чыкты да. Мен ошого аябай кейдим. Не Барпыдагы спортсмендер не Жет областта жок бекен. Бул не элдин кыжырына тийгени да, не бир генералды коргойбуз дейт, не Жет областынын элдери аларга эл эмеспи? Мадымаровдун 100 миң деген колдоочулары бар. Анти элдин кыжырына тийбестен кайта элдин ушундай чыралбай турган сөздөрдү айтышып атат да. Эл турат, спортсмендер турат дейт. Не Жет областта спортсмендер жок бекен? Жет областынын 100 миң деген Мадымаровдун көрман адамдары бар. Биз эл шайлаган ошону. Не Мадымаровдун не алар не көзгө илбейби? Бул 100 миң адамдын эң алдыңкы лидери бул. Бүткүл дүйнө жүзүнө лидерди уят кылып атат.